Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен бирге адеп алипесин өтөбүз. Сабакка даярбызбы? Анда эмесе сабагыбыздын темасы тамактануу адеби. Сабактын максаты тамактануу адеби жөнүндө билишет, тамактануу адебин туура сактоого жана турмушта колдонууга адат алышат. Туура тамактануу. Эң биринчи колду таза жууп, анан тамакка отуруу керек. Кыргыз элинин өзгөчө сапаттарынын бири кичүүлөр улуулардан мурун тамакка кол сунган эмес. Тамак жеп жатканда жолтоо болбош керек. Эгер суюк тамак болсо, аны шорулдатпай ичүү керек. Оозго тамак салып алып сүйлөө же күлүү маданиятсыздык. Тамакты да өлчөмү менен өз убагында ичүү керек. Ашыкча жесең ден соолукка зыян. Тамактанып бүткөн соң дасторконго бата тилеп тургандан кийин колду жууш керек. Балдар, силер тамактануу адебин туура пайдаланат деп ишенемин. Саламатта калгыла.